Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздердин назарыңыздарды кыргыз киного буруп, Мурас сыры деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, анда биз баштап жиберели. Тасманын башында караңгы бөлмөдө ойлонуп отурган кары кишини көрөбүз. Кийинки көрүнүштө ал адамдын балдары жана кыздары сүрөттөлөт. Алар ар кандай кесиптин ээлери болгондуктан ар кимиси өз жумуштары менен алек болуп жүрөт. Ошол күнү уул кыздардын баардыгына белгисиз бирөө тарабынан каттар келип түшөт. Каттарды окугандан кийин эртеси баардыгы айтылган дарекке келип чогулушту. Чогулган алтоо тең жанагы кары кишинин уул кыздары болуп, бирок кызыгы алтоо тең бири-бирин такыр таанышпайт экен. Анткени алардын аталары бир эле адам болгону менен апалары ар башка болуп, ар кимиси ар кайсы жакта өсүп чоңоюшкан. Алар чогулган үйгө алардын атасынын адвокаты келип, жагдайды түшүндүрө баштады. Көрсө алардын атасы Акболто Теңгизбаевич деген адам бүтүн өлкөгө таанымал мультимиллиардер адам болуп, ал бир жума мурун эле жүрөк оорусунан улам көз жумганы айтылды. Адвокаты атасы балдарына мурас калтырганын айтып, эгер силер бири-бириңерди тааныбасаңар, мен баарыңар жөнүндө маалымат берип коеюн деп ар бирин тааныштыра баштады. Алардын улуусу Болот, бизнесмен болсо, кийинкиси Айнура, дизайнер, алтындын кесиби юрист болуп, Диана дарыгер, анестезиолог, акыл чоң банктардын биринде иштесе, Алина архитектор болуп эмгектенет. Баардыгын тааныштырып болгончок деле алтын. Булардын кимдер экени мага кызыксыз. Андан көрө атам мага кандай мурас калтырды, ошону айткыла деп баштаса, анда адвокат сөзүн баштап Акболто Теңгизбаевич уул кыздарына жөн эле мурасты таштабаганын айтып, ал баарыңарга табышмак калтырды деп ар бирине бирден кагаз таратып, эгерде кимде ким табышмактын жандырмагын тапса, ошол мураскер болоорун айтып, табышмакты кааласаңар жалгыздан тапкыла, кааласаңар биригип тапкыла, качан жандырмакты тапканда гана каалганын жанындагы баскычты басып койгула. Силерге 24 саат убакыт берилет. Эгер ошол убакыт ичинде кимдир бирөө үйдөн сыртка чыгып кетсе, же табышмактын жандырмагын таппастан каалганын жанындагы баскычты басып жиберсе, баардык мурас автоматтык түрдө кайрымдуулук фондуна которулуп кетерин эскертти. Ошентип адвокат баардыгын түшүндүрүп бүтүп, ар бирине кагаздарга кол койдургандан кийин чөнтөк телефондорунун баардыгын жыйнап, алтындын суранычы боюнча үйдү сыртынан бекитип кетип калды. Ал кеткенден кийин алтындын көңүлү дароо эле ал жердеги алкоголдук ичимдиктерге бурулду. Калгандары болсо кагазда жазылган табышмактын жандырмагын тапканга баштарын катыра башташкан. Бирок баардыгында тең эле бир эле окшош табышмак болчу. Чоң окуу жайда окуп жүргөнүмдө издеп жүрүш үчүн бир буюм калтырган. Ошентип баардыгы атасы жашырган буюмду издеп башташып, акыл башкаларга кайрылып, бул буюмду баарыбыз бирге табалы деп айтса, ага эч кимдин деле көңүлү келген жок. Алтын болсо берилген тапшырмага башын деле ооруткусу келбей, эмне биздин атабыз бизди шылдыңдап жатабы деп, ичимдигин ичип үйдүн ичиндеги ар кандай баалуу нерселердин бааларын эсептеп жүрдү. Бир топко чейин ойлонушуп, акыры көпчүлүгү атасы жашырып кеткен буюм калем деп ойлой башташты. Бир кезде бөлмөлөрүнөн тең жарыша чыга келген Болот менен Айнуранын эстерине бир нерсе түшкөнбү айтор. Текчелерди текшерип жатышып, Болот ал жактан өздөрүнүн аттары жазылган 6 дептерди таап алды. Алтоо тең өздөрүнүн аттары жазылган дептерлердин ичиндеги сүрөттөрдү карап жатышып, арасынан сандар жазылган чакмакты да таап алышты. Аны көргөн акылдын оюна дароо эле бир нерсе келип, тамактануучу бөлмөдөн көргөн доминого жетип барды. Ал жактан 6 кичинекей үкөктү таап алып, ичиндеги доминону ар бири сандар боюнча тизгенге аракет кыла башташты. Бирок аны тизгенге эч кимисинин башы жетпей, бир кезде акыл доминонун аркасындагы сүрөттөр бар экенин байкап калды. Дароо эле башкаларда да сүрөт бар бекен деп ойлоп, Болоттун бөлмөсүнө кирип барып доминолорун карай баштады. Бирок ошол учурда бөлмөсүнөн чыгып кеткен Болот кайтып келип калып, акылды туура эмес түшүнүп калды айтор. Дароо эле аны жакадан алып уруша баштады. Кокустук болуп, акыл тепкичтен ылдый кулап кеткенде, ачууланган Болот эсин жыйып, акылдын карап жаткан башын көрүп, тез жардам чакырууга шашылды. Ал каалганын жанындагы баскычты басайын дегенде, алтын ага каршы чыгып, эгер сен бул баскычты басып салсаң, биздин баардык акчаларыбыз күйүп кетет деп экөө кармаша баштады. Эми ызы чуу түшө баштаганда, аларды Айнура эжебиз басып калды окшойт. Сенин көз чыгыш керекпи? Акыры адамсыңар го, бирөө токтоп калбайсыңарбы? Кыскасы ызы чуу басылып, акыл болсо табышмактын жандырмагын тапканын айтты. Ал доминолорду сандар боюнча кураштырып отуруп, акыры баардыгын бириктиргенде бир түшүнүксүз сүрөт келип чыкты. Ошентип кезектеги табышмак пайда болуп, эч ким аны түшүнбөй турганда, Айнура ушул эле сүрөттү ушул үйдүн бир жеринен көргөнүн айтты. Дароо эле баардыгы үйдүн ичинен издеп жөнөшүп, бирок эч кимиси эч жерден таба албай, Айнура дагы ал сүрөттү кайдан көргөнүн эч эле эстей албай койду. Ошентип кечта кирип кетип, баардыгы чай ичип отурганда, алтын баардыгына ичимдик сунуштады. Бирок баардыгы баш тартып, бир гана алтын менен Алина ичимдик ичип жатышты. Бир кезде Айнура сүрөттү кайдан көргөнүн эстеп,
Көрсө ал жанагы башында таап алган дептерлердин ичинде болуп, ал жактагы сүрөттөрдүн биринде атасы ошондой сүрөтү бар кийим кийип жүрүптүр. Демек ошол кийимди табуу керек болуп, баардыгы үйдүн ичин тинте башташты. Көп өтпөй эле ошондой сүрөтү бар кийимди табышып, ал кийимдин чөнтөгүнөн эч нерсе жазылбаган 6 кагаз жана 6 калем табышты. Бирок эми андан ары эмне кылышаарын эч кимиси билбей, актай кагаздарын кармап эле отуруп калышты. Ошондо алтын сөз баштап, менин оюмча биздин атабыз бизди жөн эле шылдыңдап ойнотуп жатат окшойт. Бүтүндөй өлкөгө таанымал болгон адам бир жума мурун көз жумса, аны эч кандай жаңылыктардан деле кабар беришкен жок. Менин оюмча биздин атабыз типтирүү жана ал бизди видео көзөмөлдөн карап, байкап, сынап жатат деп ар нерселерди сүйлөй баштаганда эле жарык өчүп калды. Эми жарык жанбайт, калган ишти эртең кылалы деп алтын өз бөлмөсүнө уктоого жөнөгөндө Алинанын көзүнө караңгылыктан атасынын сөлөкөтү көрүнүп, жүрөгү түшүп калды окшойт. Мас абалында өз бөлмөсүнө кетип бара жаткан алтынга дагы атасынын сөлөкөттөрү көрүнүп, эсине келсе аны акыл тургузуп жатыптыр. Ошентип акыл менен алтын көздөрүнө атасы көрүнгөнүн айтып, акыл болсо чырактын жардамы менен жанагы кагаздардын бетинде кандайдыр бир жазуулар бар экендигин байкады. Кагаздарды карап жаткан жеринен эле кайрадан жарык жанып, чырактын жардамы менен кагаздардагы ырларды окушуп, бирок ал ырлар кайсыл акынга таандык экенин эстей албай коюшту. Баардыгы уктап эс алып калган ишти эртең улантууну чечишти. Түндө таң атканча алтын менен Алинага ар түрдүү коркунучтуу нерселер көрүнүп, жакшы эс ала албай кыйналып чыгышты. Убей всех! Эртең менен алтын жана Алина ар кандай түштөрдү көрүп кыйналып чыккандарын айтышканда, дарыгер Диана ичимдикке бир зат кошулуптур деп айтып, ал зат кошулган ичимдикти ичкенде адам галлюцинацияга кабылып, ар кандай нерселер көрүнөт деп айтты. Аңгыча эле таңкы радиодон үн жаңырып, ошол жактан кечээки окушкан ырдын автору Алыкул Осмонов экендиги белгилүү болду. Эми аларга улам сайын жаңы табышмактар ачылып, текчеден Алыкул Осмоновдун китебинен ошол ырын табышса, ошол бетте жогоруну көрсөткөн кызыл белги бар экен. Эми ал белги дагы эмнени түшүндүрөт деп түшүнбөй отуруп калышса, Алина текчелердин бирдей эмес экендигин байкап, жогорку текченин бетин ачып дагы бир нерселерди таап алышты. Ал текченин ичинен ачкычтар түшүп, жана ал жактагы кагаздарда тилди сындырган сөздөр жазылыптыр. Баштары катып отуруп, акыры Диана ал сөз дарынын аты экенин билип, дары-дармек салган үкөктү карап жатып, анын түбүнөн ачкыч менен ача турган жерди да таап алды. Үкөктүн түбү ачылып, ал жактан кайра эле кезектеги табышмак ачылып, 1000 сомдук акчалардан 6 жана 6 кагаз бар экен. Жана ал кагаздарда кезектеги табышмак жазылыптыр. Мен бир убакта сот процессинде бир буюмдун жардамы менен сотто жеңип алгам. Эми бул табышмакка юрист алтын өзгөчө баш оорута баштады окшойт. Ал ойлонуп отуруп, ал жердеги проекттарды күйгүзүп жиберсе, дубал бетинде Саякбай Каралаевдин манас айтып жатканы көрүнүп, бирок анын үнү жогорку кабаттан чыга баштады. Бардыгы жогорку кабатка көтөрүлүшүп, ал жакта үн чыгып жатканы менен башка белги деле көрүнбөйт. Балким бул илинип турган сүрөттө багыт же белги бардыр. Акыл айткандай эле сүрөттүн аркасында бир канча тамгалар бар экен. Аны көргөндө алтындын ачуусу келип, бул табышмактар такыр эле түгөнбөдү го деп кыйкыра баштады. Бирок ал табышмак оңой эле болуп чыгып, ал жерге ар биринин аттарын жазышты. Андан соң ал жер өзүнөн өзү ачылып, артынан сейф көрүндү. Бирок аны ачуу үчүн дагы сандарды жазуу керек болуп, жанагы 1000 сомдуктардан белги издешип, ал жактагы кызыл сандар өздөрүнүн эле төрөлгөн жылдары, айлары, күндөрү болуп чыкты. Эми ошол сандардын акыркыларын сейфке жазып көрүшүп, бирок сейф ачылбай дагы 2 мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертти. Осталось 2 попытки. При неправильном наборе кода сейф автоматически заблокируется. 24 саат убакыт аяктоосуна 3 мүнөт гана убакыт калгандыктан сандарды кайра оңдоп, жогорудан ылдыйды көздөй жазышты. Акыры сейф ачылып, бирок ичинде алар күткөндөй нерсе эмес, бир гана флешка турганын көрөбүз. Эми алар флешканы сыналгыга туташтырып, атасынын жаздырган видеосун көрө башташты. Ал жакта атасы балдарынын астында күнөөлүү экендигин айтып, ал баардык уул кыздарын чет жактарда окутуп, билимдүү кылгысы келгенин, бирок күтүүсүз себептерден улам акчаларынын баардыгын жоготуп, ушундай болуп калганын айтты. Ошого карабастан уул кыздарына $1 миллион мурас калганын айтып, бирок ал акчаны да өзүңөр колдонбой, кайрымдуулукка которуп жибергиле деген сөзүн айтты. Ошол учурда 24 саат убакыт аяктап, адвокат кайтып келди. Баардыгы тең атасынын айтуусу боюнча $1 миллион кайрымдуулук фондуна которуп жиберүүгө макул болушуп, кол коюшуп отуруп калышканда, адвокат аларга дагы бир видео көрсөттү. Көрсө бул алардын атасынын акыркы сыноосу экен. $1 миллион кайрымдуулук фондуна которулганы менен ар бир уул кызына $6 миллион мурас калтырыптыр. Адвокат аларга эгер силер атаңардын айтканына макул болбогонуңарда силерге болгону $1 миллион мурас калмак. Калган баардык акчалар кайрымдуулук фондуна которулуп кетмек деп эскертти.
Ошентип акыры баардыгы болуп көрбөгөндөй мураска ээ болуп калышып, уюлдук телефондорун алып үй бүлөлөрүнө чалып кабарлай башташты. Урушкандар бири-биринен кечирим сурашып, баардыгы бирге ошол жерде сүрөткө да түшүп коюшту. Акыркы кадрда алардын сүрөтүндө терезеден атасынын элеси да көрүнөт. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.